Саламатсызбы? Дүйнөдөгү оор чындуу жаңылыктардан айтып беребиз. Азаттыктын студиясында Али Токтаконов алдыда. Азия Тынч океан саммитине лидерлер келишти. Дональд Трамп соода эрежелери бузулбашы керек десе, Кытай лидери глобалдашууну жактады. Француз президенти Сауд Аравияга барды жана аларга чабуул койгон козголоңчуларды куралдандырган деп Иранды айыптады. Орус ылыжачылары Олимпиададан четтетилүүдө. Путин аны шайлоого кийлигишүү далалааты деп баалады. Эми ушулардан кененирээк. Вьетнамда Азия Тынч океан экономикалык кызматташтыгынын саммитине өлкө жетекчилери келишти. Анда Дональд Трамп Кошмо Штаттары соода эрежелеринин бузулушуна жол бербесин баса белгиледи. Ал эми Си Цзиньпин болсо глобалдаштырууну эч ким токтото албайт дейт. Дүйнөдөгү байлыктын жарымынан көбүнө ээ мамлекеттердин жыйынында дагы эмне сөз болгонун Гүлай Машакеевадан билели. Жума күнү Вьетнамдын Дананг шаарында Азия Тынч океан экономикалык кызматташтык уюму ОПЕКтин жыйыны башталды. Ага катышып сөз сүйлөгөн президент Дональд Трамп Кошмо Штаттар адилет жана тең укуктуу соода саясатын жүргүзүүнү талап кылаарын айтты. Кошмо Штаттары мындан ары мыйзам бузууларга, алдоого же экономикалык агрессияга көз жумбайт. Ал мезгил бүттү. Биз мындан ары интеллектуалдык менчикти зордук менен тартып алууга чыдап турбайбыз. Ар дайым Американы биринчи коем деген Трамп Азияга жасаган 11 күндүк сапарынын алкагында Кытай менен Жапонияга дагы барды. Кошмо Штаттардын экономикалык кубаттуу бул эки өлкө менен соодасында чоң айырма бар. Маселен, Американын Кытай менен соода таңкыстыгы өткөн жылы $310 миллиард түзгөн. Саммитке катышкан Кытай лидери Си Цзиньпин глобалдаштыруу артка кайтпай турган процесс экенин, андыктан баарлап аракет көрүү зарылдыгын белгиледи. Глобалдык экономика терең өзгөрүүлөргө кабылып жатканда, Азия Тынч океан региону реформа жана инновациянын толкунуна каршы эркин көрсөтө алат же андан баш тартат. Биз экономикалык глобализацияны жөндөшүбүз керекпи же биз андан баш тартабызбы? Биз регионалдык кызматташууну чогуу өнүктүрүшүбүз керекпи же ар кимибиз өз жолубузду тандайбызбы? Деген Си Цзиньпин эми Кытай базарына кирүү жеңилдетилерин жана баардык чет элдик бизнеске бирдей мамиле болоруна токтолду. Азия Тынч океан экономикалык кызматташтык уюмуна 21 мамлекет кирет. Аларга дүйнөнүн ички дүң өндүрүмүнүн 60% туура келет. Бул тапта Франциянын президенти Эммануэл Макрон күтүүсүздөн Сауд Аравиясына барды. Ал Йемендеги козголоңчуларды ракета менен Иран камсыздаган деп билдирүү жасады. Мурдараак козголоңчулар Саудиянын борборун карай баллистикалык ракета атышкан болчу. Персиядагы кырдаалды Айнура Жекше кызы талдайт. Макрон чукул жарыяланган сапары маалында 9 ноябрда Сауди ханзадасы Мохаммед бин Салман менен сүйлөшүү өткөрүп, Сауд Арабия менен Иран ортосундагы чыңалууну талкуулады. C'est aussi l'un des objectifs de mon déplacement Бүгүн эртең менен Риядка барып, тактынын мураскери Ханзада менен жолугушууну чечтим. Бул биздин алгачкы кездешүүбүз болмокчу. Бир катар регионалдык маселелерди, анын ичинде Йемен жана Ливандагы кырдаалды сөз кылмакчыбыз. Макрон Йемендик козголоңчуларды ракета менен Иран камсыздаган. Бул алардын ракета программасы канчалык кубаттуу экенин көргөзөт деди. 4 ноябрда атылган баллистикалык ракета Риядтын эл аралык аэропортунун жанына барып түшкөн. Ханзада Салман муну согуш аракети катары баалоого болоорун айтып, ракета менен Тегеран жабдыган деп күнөөлөгөн эле. Бул визити менен Макрон өзүн эл аралык арачы катары көргөзгүсү келет. Буга чейин президент АКШ менен Ирандын 2015-жылкы атомдук келишим боюнча талаш тартыш да ортомчу болууга аракеттенерин айтып келген. Риядка атылган ракета үчүн Тегеранды сындаганы менен Макрон Франция ошол келишимди жактаарын белгиледи. Биз ал макулдашуудан баш тартсак, дароо кырдаал контролдон чыгып же согуш тутанышы ыктымал деп эскертти Франция мамлекет башчысы. Макрон ошондой эле эмки жылы Иранга визит жасоону пландап жатканын айтты. Анда 1971 жылдан бери ал өлкөгө барган биринчи президент болуп калмакчы. Айнура Жекше кызы, Прага. Дагы бир баяныбыз бар. Бейшембиде орусиялык 4 ылыжачы допинг эрежесин бузган деп табылып, Олимпиадага катышуу укугунан өмүр бою ажыратылды. Кезектеги кызытма чуусу чоң саясатка да байланыштырылууда. Тагыраагы чечимди Путин Орусиянын шайлоосуна кийлигишүү аракети деп баалады. Куат Касымбеков кенен айтып берет.
Ушуну менен Сочиге качкан 6 орус лыжачысы өмүр бою Олимпиададан четтетилди. Максим Валикжанин жана Александр Легковдун 2-4 медалы алынды. Эми эл аралык Олимпиада комитети декабрда орус спортчуларын февралда Түштүк Кореяда өтүүчү Олимпиадага катыштыруу маселесин карай турган болууда. Сочи жарышында кызытма колдонуу жана лаборатория коопсуздук кызматкерлеринин спортчулардын анализдерин алмаштырып коюу ыктымалдыгы ушул тапта кайрадан текшерилүүдө. Ал өткөн жылдын жайында Орусиялык антидопинг лабораториясынын мурдагы жетекчиси Григорий Радченков агынан жарылгандан кийин башталган. Радченков орус бийлиги кызытманы колдоноорун, Сочиде көз боемоочулуктар болгонун билдирген эле. Президент Путин чечимди мамлекетти эреже бузууларга кириптер деп жарыялоо менен шайлоо алдында спорт сүйүүчүлөрү менен спортчулардын кимдир бирөөгө карата оюн бузуу аракети деп баалады. Эл аралык Олимпиада комитети демөөрчүдүн көз каранды дейт. А демөөрчү катары АКШны ишара кылды. Алардын шайлоосуна бизди кийлигишти деген жалганга жооп кылып, Орусия президентинин шайлоо алдында көйгөй жараткылары келип атат деген чоң күмөн бар. Эгер ушундай болсо, бул өтө жаман. Анткени бул олимпиадалык кыймылдын маанисин жокко чыгарат. Эмки жылкы шайлоого Кремлден Путин кайра эле өзү чыгары жана жеңери болжолунда. Пуат Касымбеков, Азаттык. Оодон кеткен ушул жана башка баяндар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги azattik.org. Эми күндүн башка дагы окуяларына кыскача токтоло кетели. Казакстандын экономика министрлиги Кыргызстанга бөлүүнү пландаган 100 миллион доллар боюнча келишимди жокко чыгарган мыйзам долбоорун иштеп чыкты. Эми аны мажлис карашы керек. Евразия экономикалык интеграциясынын алкагында алына турган жардамдан Кыргызстан 9 ноябрда толук баш тарткан эле. Бишкек Астана алакасы 7 октябрда шайлообузга кийлигишти деп президент Атамбаев казак бийлигин айыптагандан кийин кескин сууп кеткен. Испания жогорку соту Каталониянын таратылган парламентинин 5 депутатын 25 000 евродон күрөөгө бошотту. Ал эми мурдагы спикер Карме Форкадел 150 000 евро төксө гана тергөө маалында эркиндикке кое берилет. Учурда автономия өкмөтүнүн 8 мүчөсү камакта. Мурдагы президенти баш болгон дагы 5өө Брюсселде колго түшүп беришкен. Алар Испаниядан бөлүнүүнү жактаган үчүн айыпталууда. Күнөөлөрү далилденсе, алды 30 жылга чейин кесилиши ыктымал. Индиянын борбору Нью-Делини бир жумадан бери каптаган уулуу түтүндүн айынан өзгөчө кырдаал жарыяланды. Абанын булганышы нормадан 32 эсе көбөйүп кеткен. Бала бакча, мектептер жабылып, курулуштар токтотулду. Көпчүлүк көчөгө чыкпай калышты. Абанын кескин булганышына талаалардагы самандардын өрттөлүшү жана транспорт газдары себептешет. Бийлик каттамды чектеп, элди машине минбей турууга чакырууда. Орусия парламенти чет өлкө тарабынан каржыланган маалымат каражаттарын чектөөнү караштырууда. Бир күн мурда АКШ Орусиянын Russia Today телеканалы чет өлкөлүк агент деп катталаарын билдирген. Президент Владимир Путин баштаган расмийлер андай болсо, Орусиядагы америкалык медиага да чара көрүлөөрүн эскерткен. Бул тапта Uber компаниясы NASA космос агенттиги жана бир катар авто өндүрүүчүлөр менен биргеликте учуучу такси жасоого киришти. 3 жылдан кийин сыноодон өткөрүп, 6 жылдан кийин аны АКШда ишке киргизүү пландалууда. 2023 жылы аба аркылуу жүргүнчү ташуунун бул түрү сөзсүз ишке ашырылат. Ал үчүн смартфондогу Uber'дин тиркемесине кирип, Uber Air дегенди басып, чакыруу жиберүү жетиштүү. Учма такси 4 жүргүнчүгө ылайыкталган. Ылдамдыгын саатына 322 чакырымга чейин көбөйт алат. Азыр ушундай учуучу унаалардын жарышы башталууда десек болчудай. Дубай Волокоптерин кызматка кое берсе, Airbus 2020 жылы пилотсуз учуучу таксисин чыгарууну пландоодо. Aeromobile компаниясы да алардан калышпай 3 мүнөттө жерден абага көтөрүлчү машине чыгарабыз деп жатат. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги azattik.org. Азаттыктын видеолорун бардык социалдык тармактардан көрсөңүз болот. Лайк басканды да унутпаңыз. Саламатта туруңуз.